саламатсыздар достор, сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыңызга кубанычтабыз. Бүгүн Рыскылбек Турсуналиев агабыздын сөзүнө жазылган Торгоюм аттуу чыгарманы комуздай чертилишин үйрөнөбүз. Өткөндө 3 чыгарманы добуш койдум эле, ошол 3-өнүн ичинен ушул чыгарманы сиздер тандадыңыздар. Эң кыса убакытта 3 чыгарманы добушка коем, андыктан өзүңүздөрдүн активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүп, ошол 3 чыгарманын бирөөнү сиздер эң кыса убакытта тандап бересиздер. Эмесе, чыгарманын чертилишин баштайбыз. Бул чыгарманы 4-чү томдон ойногонду үйрөнөбүз. 4-чү томдон ноталарын жайгашуусун буга чейинки сабакта үйрөнгөнбүз. Биринчи кылдан си, до, ре, экинчи кылдан ми, фа, соль ноталарын басабыз. Ортон кылды ачык ля нотасын алабыз. Комуздун күйлөнүшү ми, ля, ми ноталарына күйлөйбүз. Эгерде сиздердин үнүңүздөр ичке же жолун болсо, анда өзүңүздөрдүн тандайлооңузга туурап комузду күйлөп алсаңыздар болот. Чыгарманын чертилишин баштайбыз. Шилтенишин ылдый өйдө алсак болот. Ми нотасын астын кылдан же үстүнкү кылдан бош алып койсок болот. Ляны ортон кылдан бош алабыз. Ми, ля, ля, до, ми, ре, до, си. Бул жерден до, ре дегенде додон реге каршылак кылып коебуз. Дайыр жолу. Ми, ля, ля, до, ми, ре, до, си. Дайыр жолу. Si, 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 ля, си, 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 до, ре, до, си, си, ля. Дайыр жолу. Си, 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 ля, си, 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 до, ре, до, си, си, ля. Ушуну дайыр жолу айталайбыз ушул эки тактыны. Бул жерден ми менен дону чогуу бассаңыздар жакшы болот. Мени жалгыз баскандан көрө дону бош койсок жакшы болот. Бул жерден миден реге дагы каршылак кылабыз. Баштадык. Дайыр жолу. Ушуну эки жолу айта алабыз. Андан кийин өтөбүз. Бул жерден фадан миге анан ре дегенде өйдө тартып коебуз. Дайыр жолу. Андан кийин өтөбүз. Дайыр жолу. Ушул жерден бул жерден дагы өзүңүздөр көргөндөй миден реге, анан додон сиге каршылак болуп коебуз. Ми, ре, до, ре, ми, до, си, ля, си, си. Андан кийин өтөбүз. До, си, ля, си, до, си, ля. Бул жерден реден дого, ре, до, си, ля, до, си, си, ля, си, до, си, ля, деп чыгарманы бүтөбүз. Эми башынан баштап бир жерди көрөлү.
Okey dostlar, ошентип бүгүн торгой уматтуу чыгарманын комузда чертилишин үйрөндүк. Эң кыса убакта 3 чыгарманы ушул видеонун астына комментарийге калтырам, андыктан үчөөнүн бирөөсүн тандап активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүңүздөр. Эмесе кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар, аман болуңуздар. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.